Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Сиз көрсөтмө куралдарды даярдап, убактыңызды көп коротуп жатасызбы? Анда бүгүнкү күндө технологиянын ушунчалык өнүгүп келе жаткан мезгили, ушул мезгилде сиздер бул көрсөтмө куралдарды колдо эмес, санарип аркылуу дагы балдарга жеткире аласыздар. Анда эмесе баштайбыз. Сиздер эң биринчи Google Chrome'го киресиздер. Google Chrome'го киргениңиздерде Living Apps деп ушул жерде Google Chrome'нун жолчосуна жазып алабыз. Бул жерде ушундай терезе ачылат. Ошол терезеден өзүңүздөр көрүп тургандай эле эң биринчи все упражненияны басабыз. Бул жерден сиздерге керектелүүчү ар бир мугалимдин өзүнүн предмети көрүнөт. Сиздер кайсы предметтен сабак берген болсоңуздар, ушул жерден тандайсыздар. Мисалы үчүн математика сабагын алып көрөлү. Математика сабагын алганыбызда бул жерде атайын класстар берилген. 1-класстан 11-класска чейинки класстардын тизмеси чыгат. Бул жерде биз 1-классты тандап алалы. 1-классты тандап алганыбызда мындай атайын терезе ачылат. Бул жерде сиздерге көзүңүздөр көрүп тургандай эле ар бир сабагыңыздарга керектелүүчү материалдарды колдонсоңуздар болот. Биз мисалы жуп иретинде жуптарды табыңыз деген терезесин ачып көрөлү. Бул жерде сиздер эске алып кетиңиздер. Бул тилди кыргыз тилине дагы которуп алып туруп колдонсоңуздар деле болот. Заданиясын сөзсүз көрүңүздөр, аны окуп чыгышыңыздар керек. Окуп чыкканыңыздардан кийин окейди басасыздар. Азыркы күндө 12 жылдык билим берүү системасы бардык мектептерде өзүнүн күчүн көрсөтүүдө. Ошол 12 жылдык билим берүү системасына ушул сандарды таанытуу деген темаңыздарга өтө дал келген программа. Бул жерде ар бир бала сандарды таанууда өздөрүнө көрсөтмө курал катары пайдаланып, же болбосо көрсөтмө куралдарды изденүүгө аракет кылат. Ал көрсөтмө курал менен сиздер билимиңиздерди окуучуларга дагы да бышыктуураак жеткиргенге аракет кыласыздар. Ошол платформа ушул жерден сиздерге өтө чоң жардам тийгизет. Бул жерде ушундай оюнчуктар берилген. Оюнчуктун санына каратып туруп сандарды жупташтырсаңыздар болот. Бул жерде 6 оюнчукка биз 6 деген санды алып келгенибизде, бул 6 деген сан монтип өзү жупташат. Эгерде бул жерде дагы 7 деген оюнчугубуз турат, ушул жерге дагы 7 санын алып келсеңиздер, мындай болуп атайын өзү жупташтырылат. Карап көрүңүздөр, бул жерде дагы ар бир сандар бар. Ар бир сандын өзүнө жараша оюнчуктары кошо көрсөтүлгөн. Ушул оюндан сиздер балдардын сан таануусуна, ошондой эле буюмдарды эсептөөсүнө, ошондой эле ар бир буюмдун өзүнүн ирети менен жана сандары менен дал келтирүүгө дагы өтө чоң өбөлгө түзөт. Анда бул сандарды ушинтип жайгаштырып балдарга өзүнүн колдору менен жайгаштырып алганыңыздардан кийин четинде турган галочканы бассаңыздар, кайсыл санды кайсыл бала туура жайгаштырды, ал эми туура эмес жайгаштырган балдардыкы мындай рамкасы кызыл түскө боелуп калат. Эми дагы сиздерге айта кетчү нерсе, бул жерде сиздер ушул платформанын ичиндеги гана оюндар менен чектелбестен, өзүңүздөр дагы жаңы оюндарды мына жерден түзүп алсаңыздар болот. Ал үчүн новые упражненияга киребиз. Бул жерге киргениңиздерде мынанда көрүп тургандай эле ар бир терезеде сиздерге ылайыкташкан оюндар бар. Өзүңүздөргө жакканын тандап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн бул жерде скачкиден тандап алсаңыздар, мына жерде балдарды мисалы үчүн топко бөлүп туруп, же болбосо жарыштырган оюндарда дагы ушундай оюндарды түзүп алсаңыздар болот. Мисалы, бул терезени тандап аласыздар. Тандап алганыңыздарда мындай атайын ат чабуу түрүндө кыргыздын улуттук оюндарына салыштырып оюн түзүп алсаңыздар болот. Бул жерде ушундай ачылат терезе. Ачылганда мына жерден атайын балдардын аттарыны жазып, же болбосо топко бөлгөн топтун аттарыны жазып туруп, бул жерден атайын даярдап аласыздар. Ушул жерге суроосун жазасыздар. Астында варианттары берилет, 4 вариант. Ушул варианттын ичине жоопторун жазасыздар, жана ошонун ичине бир жоопту туурасын белгилеп коесуздар. Ошондо бул галочканы бассаңыздар, жооптордун тууралыгында сиздер койгон аттар алдына карай чуркайт. Бул дагы окуучулар үчүн өтө кызыктуу жана окуучулардын көңүл буруусуну дагы жакшыртат.
Эми да кайра айта кетсем, бул жерде создать коллекциядан өзүңүз атайын коллекция түзүп аласыз. Бул названияга өзүңүздүн атайын тапшырмаларыңызды жазасыз. Добавить упражнениядан кошуп алсаңыз деле болот. Жанагы оюндардан дагы ушул жерге көбөйтүп, өзүңүздүн каалаган оюндарыңызды өзүңүздүн фантазияңызга карап түзсөңүз болот. Бул жерде айта кетчү нерсе, бул платформада сиздер аккаунты жок эле катталасыздар. Дээрлик бардык платформаларда аккаунт менен катталабыз, бирок бул сиздер үчүн дагы өтө жеңилдик. Аккаунты жок эле атайын кирип, Google'уңуздар менен кирип катталып, ушундай балдарга түз эфир аркылуу дагы көрсөтүп берсеңиздер болот. Бул платформа негизинен телефон аркылуу, уюлдук телефонуңуз менен дагы көрсөтсөк болот. Ал эми ноутбугуңуз менен дагы даярдап туруп, атайын ушундай панелдерге улап туруп көрсөтсөк деле боло берет. Ал эми жеңил тарабы сыналгыга дагы улап алып көрсөтсөңүздөр болот. Бул платформа акысыз, эч кандай акы албайт. Google менен, Google Chrome менен гана кирип тартылып, ошентип даярдап өзүңүздөр көрсөтсөңүздөр боло берет. Бул платформаны колдонуп көрүңүз. Бул платформаны колдонуу менен өзүңүздүн сабагыңызды жеңилдетесиз, окуучулардын көңүл буруусун көбөйтөсүз, ошондой эле сабакка кызыгуусун арттырасыз. Бул платформаны көрүү үчүн ЛТР Билим Илим каналынын YouTube баракчасынан кайталап көрсөңүздөр болот. Эгер жаккан болсо, кубанычтамын. Саламатта калыңыздар.